Саламатсыңар балдар, жалпы биология предмети боюнча тили сабагыбызды баштайбыз. Бүгүн биз силер менен биогеоценоз тууралуу окуубузду андан ары улантабыз. Анда сабакка даяр болсоңор, алгач бүгүнкү сабактын темасы менен таанышып алалы. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы биогеоценоздогу заттардын жана энергиянын алмашуусу деп аталат. Сабактын жүрүшүндө силер биогеоценоздогу заттардын айланышы, ошондой эле биогеоценоздогу энергиянын алмашуусу, мындан сырткары азыктануу чынжырынын заттардын жана энергиянын алмашуусундагы мааниси, ошондой эле жансыз жана жандуу жаратылыштын ортосундагы байланыштар тууралуу билимдерге ээ болосуңар. Эсиңерде болсо, биз өткөн сабактарда биогеоценоз жана андагы тирүү организмдердин ортосундагы биотикалык байланыштын бир нече формаларына кайрылган элек. Ал эми бүгүнкү сабагыбыз болсо, дал ушул биогеоценоздогу заттардын жана энергиянын айланышына арналмакчы. Бирок алгач бүгүнкү сабагыбызга киришерден мурун биз эске салып алуу иретинде биогеоценоз деген эмне экендигин карап алалы. Биогеоценоз деген эмне? Жаратылышта тирүү организмдер өз алдынча же болбосо түрлөрү бири-биринен обочолонуп жашашпайт. Тескерисинче, бардык тирүү организмдер бири-бири менен байланышып, жансыз жаратылыш менен бирдикте биогеоценозду же болбосо экосистеманы түзүп жашашат. Демек, биогеоценоз деген бул жандуу жана жансыз жаратылыштан турган комплекс экен. Башкача айтканда, биогеоценоздун абиотикалык жана биотикалык бөлүктөр бар экен. Мисалы, биогеоценоздун абиотикалык бөлүгүн биз экотоп же биотоп деп коебуз. Мисалы, атмосфера, гидросфера, литосфера булардын бардыгы биотикалык бөлүгүнө таасир этет. Биогеоценоздун биотикалык бөлүгүнө биз фитоценозду, микоценозду, зооценозду жана микробоценозду киргизсек болот. Демек, биогеоценозду ушул компоненттердин ортосунда өз ара татаал байланыштар болуп турат экен. Биогеоценоз бул геоценоз менен биоценоздун комплекси болуп саналат жана бул ачык, туруктуу, өзүн өзү жөнгө салган система. Биз билебиз, биогеоценоздо заттардын жана энергиянын алмашуусу жүрөт. Бирок кантип жүрөт? Дал ушул биогеоценоздо заттардын жана энергиянын алмашуусунда тирүү организмдер башкы ролду ойнойт. Мындай тирүү организмдердин эки чоң тобу бар. Алар органикалык эмес заттардан органикалык затты түзүүчүлөр же болбосо автотрофтор. Ал эми экинчи маанилүү топ болсо, тескерисинче органикалык заттарды иштетип, тиричилигинде пайдаланып, органикалык эмес заттарды түзүүчүлөр болуп саналат. Демек, жаратылыштагы же биогеоценоздогу ушул эки чоң топтун ортосундагы азыкка байланыштуу мамилелер өз кезегинде заттардын жана энергиянын алмашуусуна өбөлгө түзөт экен. Бул организмдердин ортосундагы азыкка байланыштуу мамилелер өз кезегинде азык чынжырын же болбосо трофикалык чынжырды түзөт. Ушул азыктануу чынжырында башкы энергиянын булагы күн энергиясы болуп эсептелинет. Дал ушул күн энергиясын жалгыз гана звено же продуценттер пайдалана алат. Алар күндөн келген жарык энергиясын пайдаланып, органикалык эмес заттардан органикалык заттарды пайда кылышат, ал органикалык заттарда химиялык энергия кармалган. Ал даяр органикалык заттар менен консументтер азыктанат. Ал эми консументтер жана продуценттердин калдыгын редуценттер иштетет. Алар татаал органикалык заттарды жөнөкөй органикалык заттарга жана органикалык эмес заттарга ажыратып, кайрадан чөйрөгө бөлүп чыгарат. Ошентип, чөйрөнүн факторлору менен жана азык чынжырынын ар бир звеносунун ортосунда өз ара заттардын жана энергиянын алмашуусу жүрөт. Заттар бир звенодон экинчи звеного жана жансыз жаратылышка өтүп турса, ал эми энергия болсо бир түрдөн экинчи түргө өтүп жүрүп отурат. Биогеоценоздогу азык чынжырынын бир нече типтери бар. Анын типтерине алгачкысына токтолуп коелу. Мында же азык чынжырында башкы звено продуцент. Башкача айтканда, органикалык заттарды өндүрүүчүлөр. Дал ушул продуценттер күндөн келген энергияны пайдаланып, органикалык заттарды түзөт. Органикалык заттарда химиялык энергия кармалган.
Демек, жалгыз гана продуценттер башка тирүү организмдердин энергияны пайдаланышына мүмкүнчүлүк түзөт экен. Ал эми продуценттер менен азыктанган биринчи иреттеги консументтер же болбосо чөп жөөчүлөр булар экинчи звено болуп эсептелинет. Ал эми аларды жеген жырткычтар булар үчүнчү звено. Эми ушул продуценттердин дагы биринчи, экинчи иреттеги консументтердин дагы калдыктары менен азыктанып, органикалык калдыктарын ажыратып, органикалык эмес заттарга айландыруучулар булар редуценттер болуп эсептелинет. Өзгөчө редуценттердин ичинен бул жер планетасында, жер кыртышында биогеоценоздогу редуценттер маанилүү болуп эсептелинет дагы. Бул редуценттер пайдаланган органикалык эмес заттар кайрадан продуценттер тарабынан керектелет. Ал эми азык чынжырынын экинчи тибине кайрыла турган болсок, бул тескерисинче чынжырдагы тип десек болот. Башкача айтканда, муну биз детриттик типтеги азык чынжыры деп коебуз. Өсүмдүктөр менен жаныбарлардын органикалык калдыктарын жөнөкөй органикалык заттарга айландыруучулар башкы звенодо турат. Андан соң дал ушул органикалык заттар менен, мисалы, кадимки эле сөл жандар азыктанат. Ал сөл жандарды болсо өз кезегинде экинчи иреттеги консументтер пайдаланат. Демек, көрүп турасыңарбы, органикалык заттар биринен экинчисине өтүп жатат. Ал эми бул экинчи иреттеги консументтер өз кезегинде үчүнчү иреттеги консументтерге жем болушат. Ал эми үчүнчү иреттеги консументтер биринчи, экинчи иреттеги консументтердин бардыгы кайрадан редуценттер тарабынан иштетилип, топуракка органикалык эмес заттарга айланып, анан продуценттерге өтөт экен. Мынакей балдар, биз силер менен жогоруда бир топ маалыматтарга ээ болдук. Эми кезектеги суроого берип көрөлү. Биогеоценоздо заттардын жана энергиянын айланышы кантип ишке ашат деп ойлойсуңар? Асы продуценттердин интенсивдүү көбөйүшүнүн эсебинен, Бсы организмдердин чөйрөгө ыңгайланышынын эсебинен, Всы трофикалык чынжырда заттардын өтүшүнүн эсебинен, жосо трофикалык чынжыр бул азык чынжыры. Гсы жашоо үчүн күрөштүн негизинде деген жооптор болду. Биринчиси бул Асы, экинчиси Бсы, үчүнчүсү Всы, төртүнчүсү Гсы. Ойлонуп көргүлө, биогеоценоздо заттардын жана энергиянын айланышы кантип ишке ашат деп ойлойсуңар? Анда биз силер менен туура жоопко кайрылалы. Жообу көрсө үчүнчү экен. Башкача айтканда Всы туура экен. Биогеоценоздо заттардын жана энергиянын айланышында трофикалык чынжырдагы же азыктануу чынжырында заттардын бир звенодон экинчи звеного жана жансыз жаратылышка өтүшү маанилүү болуп эсептелинет экен. Эгерде заттардын айланышына кайрыла турган болсок, анда органикалык затты өндүрүүчүлөр же продуценттер булар башкы звенодо турат деп айттык. Ал эми органикалык заттарды өндүрүүчүлөрдү пайдаланган консументтер кийинки звено болуп эсептелинет. Өз кезегинде консументтер дагы, продуценттер дагы алардын калдыктары редуценттер тарабынан иштетилип, ажырап, кайрадан чөйрөгө бөлүнүп чыгат. Ошентип, заттардын айланышы туюк цикл боюнча айланат экен. Бирок биогеоценоздо энергиянын алмашуусу заттардын айланышына караганда айырмалуу. Биз айттык, биогеоценоздо продуценттердин дагы, консументтердин дагы, редуценттердин дагы ролу бар жана бул звенолор өз ара энергияны алмашуу менен тыгыз байланышта. Күндөн келген энергияны жалгыз гана продуценттер кабыл алып, алар башка звенолор тарабынан ошол энергиянын пайдаланышына мүмкүнчүлүк түзөт экен. Жана бул энергияны алар химиялык энергияга айландырат дагы, албетте өз тиричилигинде пайдаланып, энергиянын башка түрүнө айландырат. Өз кезегинде продуценттерден консументтер энергия алат, бирок ошол энергиянын 1/10 гана консументтерге өтөт. Консументтер ал энергияны өз тиричилигинде пайдаланып, бир түрдөн башка түргө өткөрөт энергияны, бирок ошол эле убакта консументтерди жана продуценттердин калдыктарын редуценттер кабыл алган маалда консументтердеги энергиянын
баягы бир бөлүгү бар эмес беле, ошол энергиянын кайра 1/10 гана редуценттерге өтөт экен. Демек, улам кийинки звенолордо энергия дагы азайып жүрүп отурат экен. Продуценттер ал энергияны өз тиричилигинде пайдаланат дагы, кайрадан энергиянын башка түрүнө айландырат экен. Ошентип, жаратылышта энергиянын жалгыз булагы күн энергиясы ал бир түрдөн экинчи түргө өтүп, анан чөйрөгө бөлүнүп чыгат экен. Көрдүңөрбү? Күн энергиясынан башка энергиянын булагы жок. Ал эми заттардын айланышы бул туюк чынжыр түрүндө болуп атса, демек энергиянын айланышы ачык чынжыр экен. Эми биз ушул биогеоценоздогу заттардын жана энергиянын алмашуусун ар бир звенодо карап көрөлү. Алгачкы звено мисалы продуценттерде. Булар күндөн келген жарык энергиясын пайдаланып, өсүмдүктөрдүн клеткасындагы хлоропласт деп аталган тоголок сүйрү келген органоидтеринде фотосинтез процесси жүрөт. Фотосинтез процесси бул өтө татаал процесс. Хлорофилдин жана жарык энергиясынын катышуусу менен органикалык эмес заттардан, көмүркычкыл газынан жана суудан органикалык заттар жана кычкылтек пайда болот. Органикалык зат жана кычкылтек дагы бардык калган тирүү организмдердин тиричилигинде пайдаланат. Ушул органикалык заттарда күндөн келген энергия химиялык байланыштарда кармалган. Башкача айтканда, химиялык энергия түрүндө кармалат. Эми ушул продуценттерди консументтер пайдаланган маалда ал кандайча жүрөт? Консументтер кычкылтекти, бул көрдүңөр, фотосинтездин натыйжасында пайда болду, ошондой эле бул процесстин натыйжасында пайда болгон органикалык заттарды тирүү организмдер пайдаланат. Адамдын тамак сіңирүү органдарындагы ферменттердин таасири астында татаал органикалык заттар жөнөкөй органикалык заттарга же мономерлерге ажырайт. Белоктор аминокислотасынан май кислотасы глицеринге, углеводдор моносахаридтерге чейин ажырайт. Андан соң ушул мономерлер жана кычкылтек канга өтөт. Кан аркылуу организмдин бардык ткандарындагы клеткаларга барат. Клеткада татаал процесстер, химиялык кычкылдануу калыбына келүү реакциялары жүрөт. Мында заттар курулуш материал болушу мүмкүн. Органикалык заттар андан ары адегенде кычкылтектин катышуусу ажырайт, андан соң кычкылтектин катышуусу менен ажырайт. Бул ажыроо митохондрияда жүрөт. Митохондрияда кычкылтектин катышуусу менен органикалык заттар андан ары ажырап, андан энергия бөлүнүп чыгат. Ал энергиянын эсебинен АТФ синтезделет. Ал эми АТФ организмде жүргөн бардык процесстер үчүн жумшалаарын силер билесиңер. Азыр биз ушул АТФ кандай максатта консументтерде пайдалана тургандыгына көңүл бөлүп көрөлү. Ал энергиянын бир бөлүгү химиялык реакциялар үчүн жумшалат, ал эми экинчи бөлүгү болсо мисалы биоэлектрдик процесстердин жүрүшү үчүн жумшалат. Кийинки бөлүгү мисалы механикалык кыймыл үчүн жумшалса, ал эми айрым бөлүгү болсо осмостук кубулуштар үчүн жумшалат. Мисалы химиялык реакциялар үчүн айталы тирүү организмдерде жүргөн биосинтез реакциялары, белоктун, ДНКнын, РНКнын биосинтездери деп коелу. Бул биосинтез процесстердин бардыгына энергия керек. Демек, ал энергияны пайдаланып процесстери жүрөт, анын эсебинен организмдер өсөт. Ал эми биоэлектрдик кубулуштарга токтоло турган болсок, мисалы нерв импульстарынын бир клеткадан экинчи клеткага өтүшү дагы сөзсүз түрдө АТФ энергияны пайдаланат. Механикалык кыймылдар, мисалы булчуң талчаларынын жыйрылышы жана жазылышы дагы албетте энергияны талап кылуу менен же сарптоо менен жүрөт. Ал эми осмостук кубулуштарга кайрыла турган болсок, мисалы бир клеткалууларда инфузория туфельканы алып карап көрөлү. Мунун жыйрылуучу вакуольдору бар. Дал ушул жыйрылуучу вакуольдордун иши энергияны керектөө менен же зарп кылуу менен ишке ашат экен. Демек, консументтер булар өзлөрү кабыл алган сырттан керектүү болгон азык заттардын жана кычкылтектин эсебинен керектүү энергияны алат экен жана керексиздерин кайрадан сыртка бөлүнүп чыгып турат экен. Энергия бир түрдөн экинчи түргө өтөт экен. Мисалы жылуулук энергиясына механикалык энергияга айланат экен. Ал эми органикалык заттар болсо, андан ары кычкылтектин катышуусу менен ажырап, органикалык эмес заттарга ажырайт экен. Мисалы көмүркычкыл газына, сууга ажырап, чөйрөгө бөлүнүп чыгат экен. Ал эми редуценттердин ролу кандай? Биз редуценттердин ролун окуп үйрөнүү үчүн токой биогеоценозуна кайрылып көрөлү. Токой биогеоценозундагы редуценттер бул биринчилик органикалык заттардын дээрлик 90%-ын иштетишет.
Эгерде токойдогу топуракты карап көрсөк, анда аба көп болгондуктан ал өтө борпоң жана кара топурак. Себеби анын курамында органикалык заттар жана минералдык заттар көп болот. Себеби токойдогу тирүү организмдердин калдыктарынын баардыгы редуценттер тарабынан иштетилип, алар ошол топурактын эле курамына өтөт. Редуценттер же болбосо микроорганизмдер, мисалы коз карындар. Силер көрүп турасыңар, коз карындардын жипчелери кантип чириген жалбырактын ткандарын аралай өсүп жаткандыгы. Ошондой эле бактериялар дагы жалбырактын айланасында топтошуп, улам көбөйүп жаткандыгын көрүп турасыңар. Бактериялар, коз карындар булар ушул органикалык заттардын калдыктарын иштетип, алардын органикалык эмес заттарга айландырышына көмөкчү болот. Өз кезегинде органикалык заттарды иштетүүдө курт кумурскалардын дагы ролу чоң. Алар татаал органикалык заттарды жөнөкөй органикалык заттарга айландырышат. Бирок редуценттерден айырмаланып, булар калдык калтырат. Мынакей ошентип жогорудагы звенолордо заттардын жана энергиянын айланышы тууралуу маалыматтарга ээ болуп алдык. Эми тасманын жардамы аркылуу ушул жаратылыштагы айланууну жыйынтыктап коелу. Биогеоценоздогу заттардын айланышы. Алгач продуценттерге кайрылалы. Продуценттер жер астындагы бөлүктөрү аркылуу суу жана минералдык туздарды соруп алат. Башкача айтканда, тамыр төкчөлөрү аркылуу минералдык туздар, заттар сууда эриген түрдө сорулат дагы өсүмдүктүн жер үстүндөгү бөлүктөрүнө татаал өткөргүч ткандар аркылуу же кислемалары аркылуу сорулат. Албетте, басымдын негизинде сорулган суулардын ашыкчалары жалбырактын үт деп аталган тешикчелери аркылуу сыртка бөлүнүп чыгат. Ал эми айрымдары болсо фотосинтез процессине жумшалат. Фотосинтез процессинде көмүр кычкыл газы жана суу жарык энергиясынын хлорофилдин катышуусу менен жүрүп, мында органикалык зат жана кычкылтек пайда болот. Пайда болгон органикалык зат өсүмдүктүн өзү үчүн дагы, башка звенолор үчүн дагы зарыл. Ал эми кычкылтек болсо атмосферага чыгып, бардык тирүү организмдердин дем алышы үчүн керектелет. Ошентип, өсүмдүктөр же продуценттер чөйрөдөн көмүр кычкыл газын, сууну алат экен жана жарыктын таасири астында хлорофилдин катышуусу менен фотосинтез процесси жүрүп, органикалык заттарды пайда кылат экен. Ал органикалык заттарда химиялык энергия кармалган экен. Ал эми ушул органикалык заттарды өз кезегинде биринчи иреттеги консументтер азыктанып, алар энергияны өз тиричилигинде пайдаланат деп айттык. Ал эми биринчи иреттеги консументтерди кайрадан экинчи иреттеги консументтер жеген маалда энергиянын түрү же күндөн келген энергия химиялык энергияга айланып, ал андан ары экинчи консументке өтөт экен. Ошол эле убактарда заттар дагы айланат экен. Ошентип, тирүү организмдердин калдыктары өз кезегинде мисалы топуракка өтөт дагы, ал жерде органикалык заттардын калдыктарын түзөт. Алардын бир бөлүгү мисалы таш көмүрлөрдү пайда кылууга кетет. Ал эми айрымдары болсо ошол топурактагы тирүү организмдер тарабынан иштетилип, андан ары топурактын курамына өтөт экен. Топурактагы органикалык заттардын калдыктарын иштетүүдө топурактын ичинде жашаган, мисалы курт кумурскалардын дагы мааниси зор деп айттык. Булар топурактын курамын органикалык заттар менен, минералдык заттар менен байытат, ошол эле убактарда топурактын дагы асылдуулугун жогорулатат. Редуценттерге кайрылалы. Редуценттер айтып өттүк, жана татаал органикалык заттарды жөнөкөй органикалык заттарга, жөнөкөй органикалык заттарды минералдык заттарга айландырат дагы. Ал минералдык заттар өз кезегинде кайрадан продуценттер тарабынан пайдаланат. Ошентип жаратылышта организмдер сууну пайдаланып, аны кайрадан чөйрөгө бөлүп чыгарат экен. Ошондой эле кычкылтекти бардык түрүү организмдер өз кезегинде өсүмдүктөр дагы пайдаланат, кайра дем алуу маалында көмүр кычкыл газын бөлүп чыгарат. Ал эми өсүмдүктөр фотосинтез учурунда тескерисинче кычкылтекти бөлүп чыгарып, көмүр кычкыл газын сиңирип алат экен. Ошентип, жаратылышта тирүү организмдердин жана жансыз жаратылыштын ортосунда зат жана энергия алмашуу жүрүп турат экен. Эми кезекти суроого берели. Заттардын жана энергиянын айланышынын негизинде кайсы процесстер жатат? Биринчиси көбөйүү, өсүү, экинчиси өрчүү, таралуу, үчүнчүсү азыктануу, дем алуу, төртүнчүсү органикалык эмес заттардын ажырашы деген жооптор болду. Заттардын жана энергиянын айланышынын негизинде кайсы процесстер жатат деп ойлойсуңар? Анда туура жоопко кайрылалы. Бул үчүнчү экен. Башкача айтканда, азыктануу жана дем алуу.
Мынакей балдар, ошентип бүгүнкү сабагыбыз аягына келип жетти. Бүгүнкү сабактын жүрүшүндө биз биогеосуңуздогу заттардын жана энергиянын алмашуусу тууралуу кеп кылдык. Сабакка көңүл бөлгөнүңөр үчүн ыраазычылык билдирейин. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта тургула.